Мультимедиялык сабакты кантип даярдоо керек? Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Уксаң унутасың, көрсөң эстейсиң, колдонсоң түшүнөсүң. Ойсуз окуу пайдасыз, окубай ойлонуу кооптуу. Мультимедиялык сабак. Сен кандай ойлорду ойлонсоң, ошондой адамсың. Демек, эң жакшы ойлордон оолак кетпейли, замандаш. Мультимедиялык сабак окутуунун электрондук техникалык каражаттарынын жардамы менен көп кырдуу маалыматты камтыган сабак болот. Слайд түзүүдө эмнеге көңүл бөлүү керек? Биринчи, тексттин шрифти 18-22 болуу керек. 16дан төмөн шрифт жакшы окулбайт. Чоң шрифт окуп түшүнүүгө тоскоол болот. Слайддын ачык түстүүлүгү чоң экранда азаят. Баш тамгаларды бөлүп колдонуу керек. Мультимедиялык сабакта эмнеге көңүл бөлүү керек? Биринчи, адамдын көзү солдон оңго, жогорудан төмөнгө жылат. Экинчи, ашыкча көрсөтмө балдарды тажатат. Эске тутуусуна тоскоол болот. Стилистикалык, грамматикалык каталарга жол бербөө керек. Мультимедиялык сабактын натыйжасы. Окуучунун окууга кызыгуусу артат. Китептен эмес экрандан маалымат алат. Сабактын тыгыздыгы жогорулайт. Убакытты үнөмдөйт. Окуучунун окутуунун натыйжасына мультимедиа аркылуу жетишет. Окутуунун интерактивдүүлүгү артат. Өзгөчө эмнеге көңүл бөлүү абзел? Маалыматты окуучуларга бергенде түстөргө көңүл бөлүү керек. Биринчи, маркировка негизги маалымат, салыштыруу, символ аркылуу маалымат берүү, реалдуу кырдаалга окшоштуруу. Бешинчи, кооздоо. Мультимедиялык сабакта эмнеге көңүл бөлүү керек? Биринчи, класстын позитивдүү эмоциялык фонун, окуучунун маанайын жагымдуу чөйрөнү түзүү керек. Сабактын биринчи этабынан экинчи этабына ыраттуу өтүү керек. Сүйлөмдүн же сөздүн аякташын так сүйлөө керек. Видео сабакты үндөштүрүү керек. Тез сүйлөбөө керек. Сөздөрдү так айтуу керек. Сүйлөө моделин колдонуу. Өзгөчө үндүн бийиктигин байкоо керек. Ийгиликтин сыры эң жөнөкөй. Баштоо керек, улантуу керек, бүтүрүү керек. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кырдаалга байланыштуу баарыңыздар үйдө болуңуздар. Аралыкты сактаңыздар. Бүгүнкү күндө бул эң маанилүү эреже. Үйдө отуруп гана COVID-19 илдетин токтото алабыз. Андемесе, мен Ноокат районуна караштуу Төрөбай Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда Момуновна болдум. Ар бир аткан таң күтүүсүз кубаныч тартууласын. Андемесе, саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.